Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Көркөм өнөр предмети 5 класс. Мугалим Ажиев Ниязбек. Сабактын темасы кыргыз жери керемет. Сабактын максаты өз өлкөңөрдүн кооздугун сүрөткө салып, аларды көз карашыңарды калыптандырып, көркөм билимин, өнөр таануу түшүнүгүн жана сөз байлыгыңарды өстүрөсүңөр. Ой жүгүртүүңөрдү, патриоттук сезимиңерди калыптандырасыңар. Өз өлкөңөргө сүйүү сезимиңерди арттыруу жана чыгармачылык менен ой жүгүртүүнүн негизинде жаратылыштын сулуулугун көрө билүүгө үйрөнөсүңөр. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабакта окутуунун түрдүү усулдары берилген. Биз аңгемелешебиз, суроо жооп, көрсөтмөлүүлүк, практикалык жана башка бөлүктөрү бар сабагыбыздын. Сабактын жабылышы адабияттар, көркөм өнөр китебиңер, интернет булактарынан алынган маалыматтар, сүрөттөр. Колдонуучу каражаттар: альбом, карандаш, акварель, гуашь боектору, кыл калемдер, палитра, ажайып кыргыз жерин кооздугун сүрөттөгөн пейзаждар берилген. Бүгүнкү сабагыбыздагы сүрөт өнөрүнүн ар бир сабагыбызда биз терминдер менен таанышып кетебиз. Лессировка деген термин. Лессировка түстөрдү таануу. Лессировка боек кургагандан кийин үстүнө кайрадан кийинки боекту сүйкөө аркылуу тартуу. Урматтуу окуучулар, биз силерге көлдү сагынуу деген ырдан баштайлы. Оonu Бегалиевдики, сөзү Чыңгыз Айтматовдуку. Кыялымда аккуу болуп учуп жүрөм көл үстүнөн, көк асмандын мейкининде балык сымал эркин сүзөм. Алыс кетсем куса болуп, сагынам салкын төрүң, алтын көлүм, ысык көлүм, сагындым мен толкун көркүн. Байыркынын, бабалардын сөзү калды көл бетинде, балалыгым эстен чыкпайт, изи калды көл четинде. Кыялымда учуп барам, бийик чокунун үстүнөн, кылым каарып кырлар ашкан, кыргыз көлү чөкпөдөйм деп. Ушул жерде Чыңгыз Айтматовдун Ысык көл боюнча ыры берилди. Урматтуу окуучулар, мына биз кыргыз жерин айтып бүткүс, кооз жаратылышы, таза абасы, бийик тоолору, сонун жайлоору бар. Урматтуу окуучулар, биз сабагыбыздын практикалык бөлүгүн баштайлы. Бул жерде биз бүгүнкү сабакта гуашь менен тартабыз. Аны үчүн силерге гуашь, палитра, жогорудагы айткан көркөм каражаттар керек. Мына баракты горизонталдык абалда коюп туруп, биз сабагыбызды баштайбыз. Алгач ушул гуашьта карамтыл, көгүз сыя көк фондорду берип, андан кийин асманды биз көгүш кылып иштей баштайбыз. Мына бир катар иштегенден кийин аны губка деп коет, мына мастикен деп коет. Кичинекей, чоң мастероктун кичинекей мастикенин биз художниктер иштетебиз ар дайым. Мына арткы планда тоолорду көрдүңөр, аны көгүш кылып, андан кийинки тоолорду карамтыл кылып, андан кийин кайта агарта баштайбыз. Мына дагы эми мастикинге алып туруп ак жерлерин иштейбиз. Бизге тоонун сол тарабынан жарык түшкөндүктөн биз көбүнчө сол тарабын агыш кылып баштайбыз. Мына мастикин менен тарткан сайын силер ушул эле эмени кыл калем менен дагы ушундай кылып тартсаңар болот. Этаптар менен, баскычтар менен иштейбиз. Мына биздин арткы пландагы тооду көрүп турасыңар. Андан кийин тоо этектерин, тоонун башындагы көгүш түстөр менен иштеп туруп, тоо этегини мындай кылып туруп, агыш түстөрүнө беребиз. Андан кийинки планды тарта баштайбыз. Улам сүрөттү тарткан сайын андагы алдыңкы планды деталдуу иштей баштайбыз. Мына арчаларды ушундай абалда беребиз. Агыш жашылдар менен беребиз. Андан кийин биз шаркыраган сууду берип алышыбыз керек.
жерде шарқыраған судың мынандай ағыш қолданмен мастики менен иштейбиз көбүнчө. Мастикен деген ошо сүрөтчүлөрдүн бир аспабы болот. Биз ушул эле көрүнүштө ошо катуураак кыл калеммен иштесек болот. Мына дагы деталдаштырып иштеп баштайбыз. Кийинки алдыңкы неме планга өтүп дагы тарта баштайбыз. Суунун түшкөн жерин байкап турасыңарсыздар. Андан кийин ушул дагы көгүш карамтыл боек менен берип алып туруп, биз ошо суудун түшкөн жерин көрүп турасыңар. Мына жакындаган сайын суудун көлөмү чоңоюп, алыстаган сайын эми биз ошол арча карагайларды жана суу четин тарта баштайбыз. Ал үчүн бизге сарыга көп аралаштырып агыш жашын таап алабыз. Алыстагы арчаларды көргөнбү? Арчаларды ушундай көңүл түстөр менен иштейбиз, алыста турат. Жакындаган сайын арчаларды биз дагы деталдаштырып тарта баштайбыз. Мына көрдүңөр, эң алдыңкы планда турган арчаларды чоң арча карагайларды чоң кылып тартып, биз сүрөтүбүздө мына эң алдында турган карагайларды көрүп турасыңар. Дагы жарык түшкөн жерлерин бир катар беребиз. Саргыч түстөр менен, саргыч жашыл түстөр менен дагы деталдаштыра баштайбыз. Суу жээктерин иштейбиз көгүш менен. Мына урматтуу окуучулар, ушинтип биз сүрөтүбүздү деталдаштырып, эң алдыңкы планды гүлдөрдөн бери тартабыз. Эми урматтуу окуучулар, силерге бир канча пейзаждар, кыргыз жеринин кооз пейзаждары берилген. Мында арча, карагай, таза суубуз, боз үйдүн жарашын карагыла эрте мененки көрүнүш берилген. Мында көрүп турасыңар, силер дагы ушундай пейзаждарды жаратат деген үмүт тилегибиз бар биздин. Мына жетөөбүздүн бир көрүнүшү. Бунда дагы арча карагайлар, суулар, таштар берилген, боз үйлөрдүн тигилиши берилген. Бул жерде ысык көлдүн ушул чалкып жаткан таза абасын көрүп турасыңар. Ушундай сүрөттөрдү биз урматтуу окуучулар силер тартат деген үмүттөбүз. Биз кыргыз сүрөтчүлөрү Капар Айтиевди, Семен Чуйковду, Жоомарт Үмөтов жана башкалардын аткарган пейзаждардын негизги идеяларын туулуп өскөн жердин көркөм сурууна арналган чыгармаларын дагы биз интернет булактарынан көрүшүбүз керек. Акын музыканын чыгармаларын эмнелерди ачкысы келгендигин түшүндүргөн, өз оюңарды, сезимиңерди сүрөткө чагылдырганга аракеттенгиле. Сүрөттөгү жаратылыштын маанайы ар кандай сызыктар, түркүн түстөр аркылуу түрдүү көркөм каражаттар менен чагылдырат. Аны да эске алышыбыз керек. Ар бирибиз буга чейин үйрөнгөн билим ыкмаларды колдонуп туулуп өскөн мекенибизди көркөм кооздугун сүрөттөп композиция түзүшүбүз керек, этюдтарды тартышыбыз керек. Урматтуу окуучулар, үйгө тапшырма, өзүңөр жашаган айналадан көрүп, жаратылыштын кооз жерлерин этюд тартасыңар. Ар кандай каражаттар менен тартсаңар болот. Акварель боёгу, гуашь жана башка каражаттар менен, карандаш менен тартсаңар да болот, түр карандаш менен. Урматтуу окуучулар, мен силер менен коштошом. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Төмөнкү WhatsApp номер аркылуу мен силердин сурооңорго жооп берем жана мен жакшынакай кыргыз жерин чагылдырган
etüttарды, peyzajlарды мен силерден күтөм. Саламатта калгыла.